Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 10 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылында жүрөм туугандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Жаңы Жер айылынын центральный трассасы Молодая гвардия жана Нуридин Оторов көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Нуридин Оторов көчөсү менен түштүктү карай барганда жайгашкан. Бир 400 метр алатылып кат ушул жерден. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан по пути машинелер, таксилер, маршруткалар келет туугандар. Түз Бишкек шаарына деле ушул жерден түз маршрутка менен барсаңыздар болот. Андан ары Жаңы Жер айылы жөнүндө айтсак, мал бакканга деле ыңгайлуу. Шаарга барып деле жумуш кылсаңыздар, бат эле барып келе аласыздар жана ошондой эле полия кылсаңыздар деле болот туугандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер аяктан басып өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан, Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып коюңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы туугандар. Көрүп турганыңыздардай ворота жана көрүп турганыңыздардай пескоблок менен забор кылынган көчө тараптан. Анан биз келгенче бул жерде үй ээси бизди күтүп турган экен. Азыр биргеликте сиздерге калган маалыматты үй ээси менен биргеликте беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Жакшы. Үйдү сатып атыптырсыз. Ооба. Маалыматын элге берели деп келдик эле. Чекене көз берер эле анда, беке. Болду. Даярбыз. Так. Мынакей туугандар, бул көчө тарабы. Түндүк чек арасы бул жерден башталат, беке. Сары Эменен декар бүткөн жерге чейин, ооба, сары. декардан башталат. Бул жагы бул кошунан заборуна чейин. Тиги сары декарга чейин. Жалпысынан жерин аянты канча болуп калат ошондо? 28-30 сотук. 30 сотук, 30 сотук. 30 сотук. 30 сотук туугандар. Мектеп, садиктерге аралык? Мектеп Жөө барып келесиз кенен? жөө барып келет балдар. Жакын эле, Садик жакын андан да. садигинен да жакын. Жакынбыз. Жолдор көрүп тургансыздардай асфальт туугандар. Андан ары суу, свет, Суу постоянно келет. суу постоянно келет, Насостор бар. Башка жерде өчкөндө да бизде өчпөйт. Жакшы насостор иштеп турат. Так, арычный, полия үйдүн алдында огород сугарган деле суу бар, бар. Эң жакшы жердерде айылдын башындабыз. Суудан проблема жок. Поливной суудан, питовой суудан. Питовой суудан проблема жок туугандар. Анан ары көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Түз эле кирсек, мынакей бул короосунун көрүнүшү. Бул жактары газон, арча, гүлдөр. Бул жакта гараж туугандар. Не дедиңиз монун атын? Полсадник. Полсадник, мен аталышын билбейт экен. Полсадник туугандар. Анан бул жагы гараж. Не дедиңиз монун? Мастерский инструмент сактаган склад, көмүркана туугандар. Бул жагы навес экен. Мынакей. Ашыкча буюмдарды. Ашча буюмдар буяга сактайсыз, Ооба. Гараж ямасы менен экен бул деле, беке. Ооба, гараж таза утепленный. Утепленный ямасы менен литровый стяжка туугандар. Үйүбүздүн алды тараптарында стяжка, бул жагы брусчатка мынакей. Үй стенасы кирпич дедиңизби? Кирпич. Кирпич, 30 000 кирпич кеткенде бул полторашка. 2 жыл мурда эле бүтүрдүм дедиңиз, жаңы эле салынган дедиңиз, 2 жыл болду бүткөнү. Узун туурасы канча болуп калат беке? 14-кө 12. 14-кө 12 экен туугандар. Высота 8,5-9 метр да үй. 2 этаждын высотасы. 2 этаждын высотасы. 14-кө 12 туугандар. Мынакей бул. Матовый эме да бул. Тыника үстүнкө российский жаңы. Жаңыларына да. Так, алды тарабы көрүп турганыңыздардай навес. Арка. Мынакей. Арка болуп калат ошондой ошондо. Алды тарабы брусчатка болгон туугандар. Бул жактарда подвал, времянка, баня. Да, эмне дедиңиз? Могу эмне дедиңиз? Бул жерде очокона дедиңиз, Очоканасы деле бар экен. Беке, биринчи мейли очоконаны көргөзөлү, андан соң могу чоң ичини көргөзөлү, андан соң бияктардын бечекени көргөзөлү. Мынакей үй чочогу бар, орто чоң, кичинекей экен, билебиз беке. Казандары менен кирпичпи я беке? Кирпич, бышкан кирпичтен. Тышкыдырак кафель. Вообще түтөбөйт. Түтөбөйт, Могу ичинде вытяжкалары бар. Вытяжка бар экен. Андан ары азыр биринчи эле бул чоң ичини көргөзөйүн беке? Анан бияктарды көргөзөбүз. Мынакей бул үйүбүздүн алды тарабы. Тышкы тараптан Проект менен салынган да. Так, могу декор беке? Могу декор. Айтыңыз. Перила,
лестницасы дагы. Барды проект менен да. Бул негизи кирүүчү эшиги. Көрүп темир эшик орнотулган туугандар. Так. Киргенде бул жерде прихожка. Ал тамбур дейсизби? Бир жагы бут чечмей, бул жагы кийим. Бул жагына бут чечмей. Бул жагына гардероб экен, бул жагы. Потолок гипсокартон. Ооба. Потолок гипсокартон. Бул ысык суукту алып калат экен да, бул тамбур. Ушунда жылуулукту кармап берет ичке, жайында салкындыкты эшиктен кирген. Анан түз эле кирсек, бул жакта холл, бул, Евро ремонтту жакшы кылсыз бирок байке. Пол ламинат. Биз ушул жерде эле отурабыз да, бул кызмат кылган ушул комната өзү. Негизги кызмат кылган, да? Бул жак чоң гостиный. Телевизор отуруп эс алган комнатабыз ушул. Бул жакта телевизор орнотулган, да, баягы. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Кышында деле жылуу болот экен, күнүрө, буяктан, Бул комнатта, чоң комнатта 2ден паровой бар. 2ден отопление эмеси, батареялары. Ручной. Пол ламинат, дуалдар обой. Потолок натяжной, анан гипсокартон экен болот, байке. Көрүп тургансыздар, люстралар орнотулган, люстралар. Отопление, паровой отопление, көмүр жана электр энергиясы менен иштейт дедиңизби? Электр энергиясы 3 фазалуу дедиңиз, Эшиктер, бөлмөлөр аралык эшиктерди көрүп турасыздар, мынакей көрүп турганыңыздардай. Бөлмөлөр аралык эшиктер орнотулган. Сапатуудай көрүнөт, байке. Кымбат эшиктер. Кымбат эшиктер, 18 миң сом. 18 миңден ар бирин алып тур, мынакей ар бир бөлмөгө ушундай эшиктер орнотулган. Андан ары оң тарапка кирсек, холдон. Бул жакта гостиный зал экен. Потолок гипсокартон. Дуалдар обой, Отопление батареялары бар, кышкысын жылуу. Түндүк тараптан жана батыш тараптан пластик терезе болуп калат байке бул. Пластик. Турецкий дедиңизби? Пластик турецкий сапаттуу терезелерди орнотком дейт. Мебелдер кандай болуп калат байке, эгер бирөө жарын сатып алса? Альянстын мебелдери. Баасы туура келсе калат. Аны өзүнчө сүйлөшөбүз кыскасы. Сүйлөшсөк болот. Жаңы мебелдер да былтыр алдык Альянстан. Мебелдер былтыр алынган, үйүбүз 2 жыл мурда салынган, жаңы бар, байке. Быйыл 3-жыл жашап аткан учуру туугандар. Кичине бери өтүп алыңыз, кадырга чыгып каласыз, артымдан келип алыңыз. Өзүңүз түшкүңүз келбесе, артыраак кайтып алыңыз, мынакей. Мына ушундай андан ары эми. Бул жерде эле пол ламинат, байке? Ламинат. Кайра эле холго чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта туугандар детский спальня. Мен негизинен көбүнесе өзүм жалгыз тартам, үй чоң экен туугандар, ошого маалымат жетпей калбасын деп үй ээси менен биргеликте тартып аткан учурум. Суу, светти айттык, электр энергиясы 3 фазалуу, отопление, паровой отопление, электр энергиясы жана көмүр менен жылытат. Мектеп, садикке жөө барып келген аралыкта бар туугандар. Жаңы жерде могу жерде базар деле бар беле? Жаңы жердин базары деле бар. Анан үйүбүздүн жердин аянты 30 сотка жакын экен. Кенен буякта дагы мал сарай, хозпостройкалар салсаңыздар деле болот. Жаңы жер негизинен мал бакканга деле ыңгайлуу, байке? Мал бакканга, соодага, поле иштетсең, баардык шарты бар. Кааласаң шаарга жумуш кылсаң деле барып келсең болот. 25 мүнөттүк жол. 25 мүнөттүк жол. Түз жүргөн маршрутка, по пути машине таксилер толтура. Андан ары. Бул жакта спальня бөлмө, байке? Родительский спальня. Родительский спальня. Окей. Чыгыш тараптан жанакы деле турецкий терезелер орнотулган. Обойлор жана моющий сапаттуудан койгон дедиңизби? Кымбат обойлордон койгон. Кымбат балуу обойлордон коюлган. Бул жактын эле полдору ламинат, дуалдар обой, отопление батареялары баары бар туугандар. Окей. Бул спальня гарнитур калат 100%. Бул калат, 100% бул калат. Бул диванчы байке? Диван калат. Бар калат, Общий спальня гарнитур да. Общий комплект, Андан ары эми бул жакта душ, ванна, төрүндө үйдүн ички тарабында ажаткана, Бирок экөө өз-өзүнчө бөлмөдө жайгашыптыр, Эшиктер өзүнчө. Киргенде эле ванна, душ, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, көрүп турганыңыздардай. Дуалдары кафель туугандар. Суу Аристон менен жылыйт. Канча литрлик экен байке? 50 литр. 50 литрлик. Бияка. Ички тараптан Киши сразу унага менен жетет, Стиральный машина бул жагында. Анан түзөлө өтсөңүздөр, үйдүн ички тарабындагы ажаткана жайгашкан. Септик кухнянын суусуна өзүнчө, анан санузелдин суусуна өзүнчө дедиңиз,
септиктер бар туугандар, 2 септик бар. Санузелге өзүнчө, анан кухнянын раковинасынан чыккан сууга өзүнчө септиктер бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, бул жакта короосунда жайгашкан. Бул кухня туугандар. Мынакей көрүп турганыңыздай кухня мебелдер орнотулган. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган туугандар. Дуалдар могу эмне болуп калчу эле байке? Бул өзү Декор бул деле? декор кылган, эми кухня пластикалык жасаган. Бул жактар обой, Обой. Потолок могу натяжнойбу? Натяжной жок, бул гипсокартон. Гипсокартон ушундай натяжной деле бар го, ошол сыяктуу. Адаштырып аттым. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Мынакей вытяжка орнотулган. Фильтр бар өзүнчө. Фильтр да барбы? 32 миң сомго коюлган жана. 32 миң сомго коюлган бул жакта. Ичин ачып бошоп Фильтр деле бар туугандар. Таза сууга бул байке. Clean water дейт. Эгер туура окуган болсом англисче. Мына ушундай. Эми короосуну көргөзө эле дагы байке. Так. Ички тараптан эч кандай маалымат калбадыбы? Унуткан. Дагы кандайдыр маалыматтар кызыктырса, эс номер экранда болот. Дагы звонок кылып сурап алсаңыздар болот туугандар. Туугандар, мен кайра эле сатылуучу үйүздүн короосундамын. Кирип жатып бул жакты көрөбүз. Өзүнчө ворота бар экен ал жакта дагы. Бул жакта өзүнчө ворота, ал жакта өзүнчө ворота туугандар. Ал жак менен сайга, поляга, огородко өтөт. огородко өтөсүздөр. Портер, мортер, зил, эмне болсо кирип кетет ал жакта. Чоң машина. Мал кылсаңыз, малды ошоктон кирсеңиз болот экен, буякта жаман кылбай. Отдельный ход. Үйдүн ходу отдельный, сарай малдык отдельный. Азыр видеонун жүрүшүндө аттарынан өтүп ал жакта көргөзөбүз туугандар. Эми очакананы көргөздүк, бая. Очакананы көргөздүк. Бул жакта подвал. Бул жакта подвал туугандар. Түшпөй эле койгонсо өзүм эле көргөзүп коем буякта. Бул жакта подвал, мынакей банка жана башка продуктларды сактасаңыздар болот туугандар. Узун турасы бир 3-кө 5,5 болжол менен. 3-кө 5,5. 3-кө 5,5 да? Болжол мен айтсам туура эле айтып коюп турмун туугандар. Андан ары буякта времянка дедиңизби? Времянка, жилой времянка. Жилой времянка. Жилой времянка туугандар. Потолок пластик, дуалдар шпаклевка, пол жыгачтан байке буяктыкы. Пол жыгачтан болгон пол. Жашабайсыздар азыр бул жакта? Жок, бул запасный. Запасной эле. Анан баня жана склад, байке? Баня, склад буякта. Бул жерде эмне болуп калат байке? Бул жерден да суу чыгат, Андан ары, бул үйүбүздүн чыгыш тарабы туугандар. Жаш алма бактары, черешня. Өмөгө кирген окшойт булар, бар байке? Бул жакта шабдалы бар экен туугандар. Бул жакта кенен ондай огород. 20 соток. Бул жагы өзүнчө 20 соток, жалпы 28 дедиңизби? Жалпы 28. Могу үйдүн муракта хозпостройкалардын жери бар болуп. Бул жакта могу жери 20 соток экен туугандар. Чыгыш чегарасы көрүп турган могу чоң терек талдардан болуп калат. Негизинен келсеңиздер документтер бар. Үй ээси сиздерге чегараларды тактап көргөзүп берет туугандар. Берип өтүңүз, кадрга түшүп каласыз. Артынан өтүп алыңыз. Тегеренте тосулган кыскасы. Бул үйүздүн мынакей чыгыш тараптан көрүнүшү. Отоплениянын котелу бул жерде дедиңизби, байке? Мынакей отоплениянын котелу бул жерде. Электр энергиясы 3 фазалуу электр энергиясы менен дагы, көмүр менен дагы үйдө жылытат. Ушундай чакан бөлмөлөр жайгашкан. Бул жак эмне дедиңиз, байке? Бул жерде насос. Судун трубалары, эмелери. Окей. Бул үйүздүн түштүк тарабы. Жанакы өзүнчө воротунан сиздер ушул жак менен кирсеңиздер болот. Кенен жер бар экен, калсаңыздар бул жагына хозпостройка бир кандайдыр эме койсоңуз деле болот, мал сарай кылып койсоңуздар деле болгудай. Жерде машина киргенден ашыкча дагы ушунча жер бар экен, бир 4 метрдей бул кошунага чейин бул жагында. 6 метр, бул жагы 5 метр. 11 метр бе үйгө чейин? Үйгө чейин 11 метр бул үйүздүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Түштүк тараптан көрүнүшү. Эмне маалымат калды? Айтылбаган. Бардык эле маалыматты бердик окшойт туугандар. Тегеренте көргөзөйүн үйдү. Так.
Үйдүн тышкы тарабында ажаткана бул жакта жайгашкан туугандар. Эмне маалымат калды? Тасы айтпаган. Баары эле жакшы. Айтты ошойт баарын эле. Айылдын огородко суу постоянно Арыктан келген деле суу бар, а? Биринчи келет, поливной сууда проблема жок, питьевой сууда дагы 2 жерде насос бар. Суу жакшы. Суусу деле жакшы туугандар. Негизи ошол суу деле өзү эме болот. Негизи керектелүүчү нерсе болот. Бүт ачык, күн тийип турат Күн постоянно. тийип турат, эч кандай эме жок. Азыр деле күн тийип турган учуру туугандар. Канча деп атсам ошондо бул жактын баасы? Мебелдин көбү эле калат, 110 сурап атабыз. 110 сыра бир аз сүйлөшүү болот. Ооба. Туугандар $110,000 бир аз сүйлөшүү болот. Эсин номери мен экранга эси тел деп жазып коем. Звонок кылып дагы кандайдыр маалыматтар калган болсо кенен сурап алсаңыздар болот. Мына ошондой. Анан ушул видеону сиздер достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болсо, андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер видеону туугандар. Бир нерсе айтайын дедиңиз беле? Жок, болду. Мейлиңиз, чоң рахмат. Баардык шарты менен да, айылда болгону менен бирок шаардагыдай. Шаарга деле кенен барып келесиз, Ооба. 25 мүнөттүк жолдо. Мейлиңиздер туугандар, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.